Жалал Абад шаары жана Сузак районунун коменданты бүгүндө аймактагы акыркы жагдайлар боюнча маалымат берди. Комендант менен бирге бүгүн суроолорго жооп берүү үчүн Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы да келди. Өткөн 1 суткан ичинде жалпысынан Жалал Абад облусунда 17 кылмыш катталды. 17 кылмыш баары өздүгү менен катталган кылмыш жана окуялар арасында оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Ошол эле мезгилде 1 суткан ичинде коменданттык саат эрежелери киргизген Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча коменданттык саат эрежелерин бузган, тартиптерин бузган жалпысынан 5 жаран кармалды. Анын ичинен Жалал Абад шаары боюнча 2, жана Сузак району боюнча 3. Ошол эле мезгилде шаардык жана райондук иштер бөлүмдөрүнө жалпысынан 41 киши жеткирилип, тиешелүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыркы мезгилде жалпысынан облус аймагында анын ичинде Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча коомдук саясий жана криминалдык абал толук туруктуу. Карантин башталгандан тартып Жалал Абад шаарындагы канча тургунга сиздердин линия аркылуу жардам көрсөтүлдү? Канча акча каражаты жана канча азык-түлүк жагынан? Балага жөлөк пулду үйлөргө жеткирип берип жатасыздарбы? Канча балага жеткирилди, канчасына жеткирилген жок? Токтоосуз түрдө үйлөрүнө алып барып таркатып беришти. Бул боюнча бизде эч кандай кыйынчылыктар жаралган жок. Бүгүнкү күндө биздин социалдык өнүгүү башкармалыгында 1200дөн ашык үй бүлөгө жардамдар көрсөтүлдү. Жалпы өлкө боюнча сиздердин министрликке ачылган жардам берүү эсебине канча сом акча чогулду? Алардын канчасы Жалал Абадка бөлүндү? Бүгүнкү күндө биз аркылуу атайын мамлекеттик резервден 662 кап un келди. Ал унду таркаткандан тышкары дагы, мисалы үчүн жанагы мен айтып аткан өтө жакыр деген 942 жарандын үй бүлөнүн 280-ине мисалы үчүн ошол 662 кап un жетпей калды да. Биз аларга жанагы демөөрчүлөр тарабынан бүгүнкү күндө өздөрүнүн колу сунуп келген жарандарыбыз тарабынан биз алардын бардыгына алыбыздын жетишинче биздин кызматкерлер өздөрүнүн ден соолугун аябастан ошол үйлөргө ошол максаттуу түрдө жетсин деп бардыгын жеткирип келдик. Азыр дагы ошол горячий линияга түшкөн 1227 телефонуна түшкөн бүгүнкү күндө 4800дөн ашык жарандын тезмеси келип түшүп атат. Ошолордун ичинен дагы муктаж болгон жарандарга бүгүнкү күндө дагы ошо 1 миллион сом акча мамлекеттен бөлүндү. Буну азыр комиссия карап, өздөрүнүн ошо азык-түлүк пакеттерин ар бир жаранга 800 сомго чейинкисин даярдап жатышат. Булар ошол тизме боюнча берилет. Урматтуу комендант, пропуск алуу үчүн барсак, электрондук түрдө кайрылгыла деп айтылды. Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Бул жаңы системада Жалал Абад облусунда иштегенде 1 жумага чукул болду. Бул жерде өзүңүздөр билгендей электрондук даректе 37-22 түндүк деген дарегибиз бар. Ошол дарек аркылуу сиздер комендатурага келип, убактыңарды коротпостон ал жерде турган жарандар менен түзүн-түз контактка кирбестен электрондук түрдө кайрылсаңыздар болот. Азыркы мезгилде жалпысынан 637 жаран кайрылды. Анын ичинен 26 жаран гана биз уруксат кагаздарын бердик. Ошон үчүн урматтуу жарандар комендатурага келбестен мүмкүн болушунча электрон түрдө кайрылсаңыздар бизге жардам берүүгө аракет кылабыз. Жөлөк пулуна түзүлгөн документтер автоматтык түрдө узартылат делген болчу. Канча адамдын документи узартылды? Төлөмдөр берилип жатабы? Ошол боюнча бүгүнкү күндө 52 үй бүлөнүкү ушул апрель айында токтотула турган болсо, ошонун 34-ün автоматтык түрдө улантык. Ал эми калгандары токтотулду. Электрондук түрдө биз бүгүнкү күндө бардыгын текшерип атабыз. Эмне себептен суроо жаралышы мүмкүн? Эмне себептен жогорудагы адамдардыкы толук түрдө 52-синики тең узартылып калбады деп. Биз түндүк программасы менен иштегенде сиздер билесиздер, ал жерде бүтүндөй ведомстволук немелердин бардыгы кирген, ал жерде бүт ошол жарандар боюнча маалыматтар турат. Маселен, налоговыйдан барып ал жерге учетко туруп бир ишкердүүлүк көрсөтүп аткандар болуп калат. Мал жандыктары боюнча, ошол боюнча наркылуу үй бүлөлөр токтотулду. Жалал Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайында жаткан 2 адамдан коронавирус илдети аныкталды деген маалымат тарап жатат. Ушул туурабы? Жалал Абад шаарынын убактылуу кармоочу жайларында 2 жаран, кармаган 2 жаран бул илдетке тиешеси түзөн-түз бар жана булар ооруп жатат деп маалыматтарды чыгарып салган. Бирок бүгүнкү күнү бул маалыматтарды биз четке кагып, себеби кечээ күнү кайрадан
кайталап тапшырган учурларда бул жарандардын тесттери толук терс чыкты. Демек бул жарандар азыркы мезгилде мындай ооруга илдет эмес. Ошон үчүн урматтуу жарандар, урматтуу соц тармактардын катчылары сиздерден сурап кетем. Бул сыяктуу маалыматтарды айрыкча азыркы мезгилде элдин арасында дүрбүлөөнгө салган терс маалыматтарды бербестен мүмкүн болушунча саламаттык сактоо министрлигинин так, ачык, официалдуу түрдө берген маалыматтарга таянып, аны ошол жерден жорум жана корутунду чыгарсаңыздар. Сизди кызыктырган суроолор болсо экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышсаңыз болот. Сиз жашаган аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да кайрылып, маселеңизге жооп алышыңыз мүмкүн. Урматтуу жандар, биз жакшы тилек кылайлык, жакшы амал аткарайлык. Мүмкүн болушунча бири-бирибизди колдоп, жөрөк көрсөтүп, жакынкы жардам муктаж болгон жарандарыбызды унутпастан колубузду узатып, аарыбак бири-бирибизге аярылуу мамиле кылып, бул илдеттен бирге чыксакпы деген жакшы ниетимди айтып кетем сиздерге. Өткүрбек Рахманов, Регион.